бар сөзүнө турат. Урушпайм дейби, урушпайт. Бир урат да байлатпайсың. Билбей калат дедиңби? Ошодон ким сага чындыкты айтат, айтчы? Ким чындыкты айтат сага? Дагы мынткендер да бар эмес жанагы. Бедеген сындырып алып апасы. Сен мен сындырдым деп койсоң, атаң урушпайт, мен болсо урушат. Айтпайчы. Ошентип отуруп балдарды калпы жылган өзүбүз экенбиз. Миличеке бир эле немелер эмес, биякта эмес, Атбайтовдо эмес, Таласта эмес. Башка планеталарда, Африкада мугалимдерди 2 жүздө кылып коет экен деп болот. Айтып берсем болобу? Биякта жок, айтып эмесеке, Айтматовдо эмес бул, аны текшерип жүрбөйбүз. Айтып берейинби? Комиссия келгенде мугалим башкача, комиссия жокто мугалим башкача. Эми райондун талаптары бар, кагаз деген талап болгондон кийин эми аны министрлик талап кылып атат. Анан мугалимдерден кагаз талап кыла берип туруп, директорлор менен завучтар мугалимдердин жерине кылып койгондо, үйүнө барса, күйөөсү ыраазы эмес. Кечке телпектеп мектеп жүрүп, кайненеси дагы же айлыгың жок, же кылган кызматың жок. Анан ошондон анан балдардын проблемасы, мектептеги балдарда жөнөкөй эмес, тентектер көп, махоллор көп кечирип койгон. Ошондон баягы мугалимдер өлтүрөм сени, шашпа, сени эмес сени. Жана эмне чейрек эткенде мойнуңу жылам, өлтүрөм сени эмес, сени көмүп коюп кетпесемби? Деген эжекелер комиссия келгенде балдар саламатсыңарбы? Ошону көргөндө крышасы кетип калат экен деп балдарчы. Болор экен депчи. Кече мен ушуну айтып берсем, саламат айтып берип атат. Бизде мындай болот эле дейт. Ошондо эжекелер комиссия келгенде конфет берип баштайт эле дейт. Бирибизди сыйлап сабак баштайбыз falan. Ал ойлосоң керек, жесемби, же жебесемби депчи. У коштурган эмеспи депчи.